көргөздөй көп ушундай деликал азыр бул соққыдан кандай сонун соққы бул. Кыргызстан құрама командасы 10-чу мүнөттө эсепти ачты. Ал эми голдун автору Бекзат Казаков. Академия ош шаарындагы ал академиядан дагы 2 оюнчу бар. Азыр соққы узатуучу позицияга чыгып гол жаратып кетти. Эсеп саны тегелди. Ошондо 20 жылдан кийин ага көнүшкө дагы тескерисинче алар өздөрүнүн ылдамы. Эсеп жатат баш менен соққы гол. Экинчи кабаттан абада калкып туруп, андан кийин дарбадан көздөйсүп трип жасашы мүмкүн эгерде гол жаратса. Даниил Кулуев кеше туралы карама каршы тарапка секирип кетти. Өзүнүн оң тарабын секирген, онун алтынчы номердеги oyuncusu startta turadi. Бар болчу Ахмед Ганиев. Келап Капутин. Азыр болсо Бекзат баратат. Бекзат кыйын. Ой, азыр сонун соққы гол! Бекзат Казаков дубль жасады. Жана кандай жогорку чөбөрчүлүк. Атаандашты идеалдуу каршы эткенде кармадык. Стандарттык абал. Айбат ичине топ кирди баш менен Socado, toma cacete. Гол! Ошентип Келап Капутин гол жаратты. Мына экинчи кабат азыр оюнга аралашты, азыр ишке жарады деп айтсак болот. Бир командага өзгөчө керек. Жакын кыбырышка топту көтөрүп берди. Ар кезде сүйлөп өнөктөшүндө Ариет Абиловдон бар. Ариет Абилов таштап берди. Votou, vambora. Gol! Улукбек Ишенбаев 4-чү голун жаратып, Кыргызстанды алдыга сүйрөп чыкты. Ышкырып жаңырган жерлер. 4-3 Кыргызстан камбек жасады. Болгондо да кандай демонстративдүү түрдө өзүнүн